Рахмат. Сөз Эрбаев Алишер Ташбаевичке берилет. Рахмат, урматтуу төрага, саламатсыздарбы урматтуу кесиптештер. Гүлшат Кадыровна, сиз өзүңүздүн баяндамаңызда айтып кеттиңиз да, биринчи окууда комитетте каралганда бир нече депутаттар сунушту берди, экинчи окууга биз кабыл алабыз деп. Регламент бар да, регламенттин негизинде жалпы жыйындын отурумунан өткөндөн кийин гана комитет гана кабыл алат да, тийиштүү. Эмнен эле кабыл алып койдуңуздар сиздер? Ну, согласно регламенту, после первого чтения, но мы все равно учтем, потому что вот Надира Азимовна, она говорила, письменно даст, да, нам замечание. Но обсуждение было очень бурное, и поэтому я думаю, что мы все учтем. Но после первого чтения на палате, да, 10 дней дается же. Жок, ошол үчүн сиз бул жерде депутаттар азыр каршы добуш берип койсо эмне болот? Сиз ошон үчүн депутаттарга бул жерде сиз көрсөтмө бергенге акыңыз да жок. Өзүңүздүн сиз баяндамаңызды жасаңыз. Биринчи суроо сизге. Кыска нуска өзүңүздүн тилде айтып берсеңиз, могу мыйзамдын максаты жана милдети жөнүндөчү. Алишер Ташбаевич, цель вообще это стимулирование именно развития небанковского финансового сектора, если говорить коротко, и стимулирование развития фондового рынка Кыргызской Республики. Жакшы, фондовый рынок жана башкаларды стимулировать этебиз деп атасыз. Могу жерде өзгөртүү түзөтүүлөрүн алып келсиздер. Сиздин көңүлүңүздү могу 41-чи беренедеги өзгөртүү түзөтүүлөрдү карашып коесуздар сурайт элем да. Баалуу кагаздар рыногунун кесипкөй катышуусуна коюлчу талаптар деген берене бар. Ошонун 7-9 пункту менен кесипкөй катышуучулардын уюштуруучулары боло албайт. Андан кийин 9-су менен кесипкөй катышуучусунун капиталына төлөмдөр болупту катыша албайт деген. Экөөсүнүн айырмасы эмне деле? Алишер Ташбаевич, Марат Перназаров айтып берет. Урматтуу Алишер Ташбаевич, рахмат сиздин сурооңузга. Бул жерде жанагы биздин киргизип аткан сунуштарыбыз, биз сунуш кылып атабыз баягы санкционный перечинге кирген жактар, юридикалык жактар болобу же физикалык жактар болобу, алар биздин баягы ФАТФтын требованиялары боюнча, алар ушул баалуу кагаздар рыногунун кесипкөй катышуучуларынын ошол ээлеринин арасында болушуна мүмкүн эмес деп киргизип атабыз ошонун баарын. Негизинен бул 9 менен 7 бөлүгүнүн өзгөрүүсү ошол мазмунда гана болуп жатат. Сиз айткан 41-чи берене боюнча. Айырмасын айта албай койдуңуз да, жөнөкөштөрү суроодучу. Мыйзам боюнча буга чейинкиде кесипкөй катышуучулар уюштуруучуларына эмне кирет эле, капиталына карашы катышуучуларга ким кирет эле? Алишер Ташбаевич, көңүл бурсаңыз, 9 часть боюнча мурда мындай басымдуу катышуучу боло албайт деген норма бар эле. Бул басымдуу катышуу деген бул 10% же андан ашыгыраак болгонго мүмкүнчүлүгү жок деген гана норма бар болчу. Аракеттеги бүгүнкү мыйзамда ушундай норма бар. Биз сунуш кылып атканыбыз негизи 10%га чейин 1% үлүш дагы болбойт деген сунушту киргизип атабыз. Бул жерде мыйзамдын долбоорунда ушул камтылбай калыптыр да. Эмне үчүн дегенде кесипкөй катышуучулардын уюштуруучулары. Бул жөнөкөй тил менен айтканда сиздер учредительдерди гана киргизип атасыздар. Могу жерде сиз айткан жана пайыздык ченемдер кирбей калып атат. Ошондо бизде пайыздык ченемдер кирбей калса 10%га чейинки дегенчи. Могу жердеги террористтик же экстремисттик иштерге катышкандыктар жана башка могу жерде юридикалык жактар, топтор, уюмдар, санкциялык тизмедегилердин баардыгы кирбей калып атат. Эртең могу мыйзам иштебей калат. Могундай 9 пункту менен алып сала турган болсоңуздар. Буга эмне дейсиз? Алишер Ташбаевич, экинчи окууда эгерде кандай кооптуу сиздин пикириңиз болсо, ошону эске алып бирге иштеп чыгалы анда. Андан кийин толук ишенимдүү болуш үчүн. Ошол могу жерин карап чыгышыбыз керек. Эмне үчүн дегенде сиздер киргизген жанагыда иштебей калат да. Андан кийин сиздер могу 62-чи беренеден 76-чы беренеге чейин коомдун ички аудит кызматы дегенди кылып атасыздар да, өзгөртүү түзөтүүлөр киргизип атасыздар. Суроо, коомдук текшерүү комиссиясы менен аудит айырмасы эмне?
Айшер Ташпаевич, сиз жанагы мурдагы ревизиялык комиссия дегенди биз ички аудитке алмаштырып атабыз. Себеби сиз өзүңүз билгендей биздин мыйзамдарга ылайык биз эл аралык аудиттин стандарттарынын негизинде иш алып барабыз. Анан ревизиялык комиссия деген бул өтө эле мындай эскирип кеткен түшүнүк. Анан эл аралык стандарттарда ички аудит жөнүндө сөз болот. Анан алардын иш алып баруу стандарттары жөнүндө сөз болот. Ошону биз эл аралык стандарттарга шайкеш келтирүү максатында гана киргизип атабыз. Азырынча ат алмашып атат. Мындан ары стандарттар боюнча, талаптар боюнча дагы тиешелүү министрлер кабинетинин чечимдери менен тиешелүү регуляция кирет дагы. Туура айттыңыз, могу жерде шайкеш келтирип атабыз, атын гана өзгөртүп атабыз. Буга чейин ревкомиссия, азыр внутренний аудит атабыз. Бирок могу жерде сиз мыйзам барда ички аудит жөнүндө дегенчи, ошонун экинчи беренеси бар. Экинчи беренесинде ушул мыйзамдын колдонуу чөйрөсү жана максаты дейт да. Мыйзам өзүнүн аракети министрлерге, мамлекеттик комитеттерге, административдик же болбосо мындай жөнөкөй айтканда мамлекеттик или ишканаларга жайылтылат. А сиздер болсо бул жактарда мамлекеттик эмес субъекттерге да жайылат деп коюпсуздар. Эмне үчүн дегенде могул жерде турган ички аудит жөнүндөгү профилдик мыйзамга карама каршы келген. Айшер Ташпаевич, мен түшүндүм сиз айтып аткан ички аудит дегенди. Бул финансы министрлигинин астында түзүлгөн атайын түзүм бар, ошол ички аудит боюнча мамлекеттик мекемелер үчүн. А биз болсо бул ички аудит кызматы деп бул акционердик коомдордун ичинде же эмитенттердин ичинде түзүлө турган ошол ички аудит иштерин жүргүзө турган кызмат жөнүндө сөз кылып атабыз. Бул берки сиз айткан мамлекеттик ички аудитке тиешеси жок мунун. 5-чи процедурада оюңузду бүтүрүп алыңыз. Оюмду бүтүрүп алайын. Жок, сиз бул жерде туура эмес айтып атасыз. Могу жерден 75-чи мыйзамга чейин сиздер жанагы текшерүү комиссиясы дегенди бүт бардыгын ички аудит кызматына өткөздөйүк деп атасыздар да. А ички аудит менен сиздер бул жерде бүт органдарды мамлекеттик эле эмес, башка органдарды мамлекеттик эмес субъекттерге да жайылып кетиптир. Мен кээ ушуну айтып атам, министрликтин астындагы эмес. Андан сырткары мен бул жерде ички аудит жөнүндөгү мыйзамды айтып атам. 2009 жылдан бери келип аткан. Бул жерде түшүнүк бар. Ички аудит эмне деген? 3-чү беренесинде ушул мыйзамда колдонуучу түшүнүктөр деген. Могу мыйзамга дал келбей атат. Силер мамлекеттик эмес ишканалардын бардыгын камтып алыпсыңар. Ошол жерде бөлүп чыгыш керек. Могу мыйзамдычы. Келсеңер силер менен экинчи ого отуруп, анан бардыгын тактап коелу. Рахмат.